Кыргызстандын эсептөө палатасы менен Сауд Арабия корольдугунун башкы аудитордук соту өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Муну менен эки өлкө мамлекеттик аудит жаатындагы кызматташтыктын жаңы баракчасын ачты. Меморандумдун максаты аудит стандарттарын жогорулатуу жана ачык айкындык принциптерин сактоо. Бул үчүн Интосаи жана Азосаи сыяктуу эл аралык уюмдардын алкагында кызматташуунун жана натыйжалуу өз ара аракеттенүүнүн бекем негизин түзүү каралууда. Кол коюлган документтин алкагында тажрыйба алмашуу, биргелешкен окутуу иш-чараларын өткөрүү, аудиттин методологиялары менен алмашуулар болот. Бул маанилүү кадам аудит жана финансылык көзөмөл боюнча эл аралык кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгүн жогору коюп, эки өлкөдө тең экономикалык ачыктыкты жана натыйжалуулукту өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Биз буга чейин эле кызматташтыкты алып келгенбиз. Жеке эле бул жогорку органдардын эле эмес, эки мамлекеттин ортосунда да ушундай жакшы жылуу мамиле түзүлдү. Биз ушул мамилени келечектүү деп ойлойбуз. Анан мындан ары дагы жакшы алгылыктуу иштерди алып барат болушубуз керек деп ойлойбуз. Анткени бул Сауд Арабиянын королевствосунун эсептөө палатасынын тажрыйбасы өтө чоң, 100-дан ашык. Биз дагы ошондон көп таанымалыкпыз деп ойлойбуз. احنا سعداء بزيارتنا لغرفة الحسابات بالجمهورية القرغيزستية. Сауд Арабия падышалыгынын башкы аудитордук бюросунун төрагасы катары Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасына чоң делегациялык визиттин алкагында келип олтурабыз. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы менен Сауд Арабия корольдугунун башкы аудитордук сотунун ортосунда өз ара түшүнүшүү меморандумга кол коюлду. Меморандумдун алкагында эки органдын ортосунда тажрыйба алмашуу, кадрлардын деңгээлин жогорулатуу жана аудитордук ишмердүүлүгү тиешелүү көптөгөн иш-чаралар камтылган. Анын баарын келечекте иш жүзүнө өткөрүүгө бүт аракетибизди жумшайбыз.